Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмү менен жана Бишкек Свет муниципалдык ишканасы аркылуу мондай пешеходдун знактарына атайын светтер орнотулду. Байкап койсоңуздар болот. Бул светтердин орнотулгандары жалпы Бишкек шаарында 45 жерлерде коюлду. Ал эми райондорго бөлгөндө ар бир райондо 12ден коюлду. Бул коюлган себеби жарандардын кайрылуусу болду. Ушундай жолдордон өтө албай калатабыз. Ушу пешеходный знактарды свет аркылуу көрүнгөндө, айдоочуларга көрүнгөндө болсун, биз ушу өтүп атканда биздин коопсуздугубузда болсун деген кайрылууларды эске алып, ушундай жөө жүргүнчү знактарга пешеходный знак деп коет, атайын ушундай лампочкалар коюлду. Бул лампочкалар кечке маал күндүн нуру менен азыр батарея заряддайт, кечке маал иштеп берет. Иштеген маалда кандай иштейт десеңиздер, ушундай иштейт туугандар. Мына өзүңөр көргөндөй жарыктар күйүп атат жөө жүргүнчүлөр үчүн. Бул азыр 7-апрелде коюлду. Кайрадан эскертип кетебиз. Бул коюлгандын кесепети жарандар кайрылган. Жарандар кайрылып, ушундай жол өтмөктөрдөн, пешеходдордон өткөндөн аябай коркунуч болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү менен жана Бишкек Свет муниципалдык ишканасы тарабынан ушундай жакшы жарык чыраалар чыкты. Бул жарандардын коопсуздугу үчүн. Урматтуу айдоочулар, ушуга көңүл буруңуздар, кетип баратканда жарандарды карагыла. Жарандар автоунааларга карап туруп, этият болуп жолдон өтүңүздөр.